Кутмандуу кеч ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн кайсыл тасма жөнүндө кеп кылабыз деп турган болсоңуздар, бул ирет боорду эзген Боронбай тасмасы жөнүндө кеп кылабыз. Кызматыңыздарда мен Жолдубай Рустамбай уулу. Комедия жанрындагы тасмага Нишанбай Топчубаев режиссерлук кылган. Аталган бул фильм режиссердун айтымында 8 күн ичинде тартылып, 15-20 миң АКШ доллар сарпталган. Тасма үй бүлөлүк жашоодон алынган. Тасманын жаратуучулары бул фильм аркылуу үй бүлөлүк карым-катнашты жакшыртуу жана кыргыз тилин өнүктүрүүнү максат кылышкан. Вроде нормально эле болчу. Тиета дагы вроде нормальный деп коет. Фильмдин башкы каарманы айылдык жөнөкөй жигит Боронбай өзүнүн ишенчектигинен улам түрдүү кырдаалдарга туш болот. Ал шаардык кызды кафеге тамактанууга чакырып, ал акчасын уурдап кетет. Кафенин администратору акысын төлөй албагандыгы үчүн аны кызматкер кылып жумушка кабыл алат. Бирок Боронбай атасынын бир тууган инисинин кафесинде иштеп жатканын билбейт. Мындан ары эмнелер болот? Байкабай калган кандай мүчүлчүлүктөр бар? Сиздер менен чогуу карап көрөлү. Ыкчамыраак барып кел. Жоголуп кетип жүрбү анан кийин. Кызды ала качып кеткен учурда Боронбай шайтан арабаны минип алып, артынан бара жаткан учурда сумкасы шайтан арабада илинүү болчу. Кийинки кадрда кызды кайсыл үйгө алып качканын сурап жаткан учурда сумкасы жок. Кайда бекитип алган? Айтор дарбазаны ачып, колуна сумкасын көтөрүп кирип келди. Кызды ала качып кетишип, үйгө келгенде жеңелер жоолук салып кызды алып калганга аракет кылып жаткан учурда бул жеңелердин колунда идиште салынган сары май жок эле. Кийинки кадрда кызды куткаруу үчүн бул каарманыбыз молдо болуп келген учурда бир жеңекебиздин колунда сары май кайдан келип калганы кызык. Ай сен кайдагы молдо экенсиң? Яман айырмасын нерселерге. Кызды отуруш керекпи? Ооба. Болду да, отургузуп коебуз. Чыргыл кылбай эле супуңар даярдабайсыңар. Шариаттын акын отургузуп коесуң. Тур, чыккыла. Бул кадрда каарман кызыбызга дарыгер анализдин жыйынтыгын көрсөтүп сүйлөп келе жаткан. Кыз кабинетке кирип бара жаткан учурда бул айым камераны көрүп, кайра артка жылып койгон, кадрга түшүп калган. Айылда малым бар. Тоогум бар. Индигум бар. Боронбай таанышкан кызы менен кафеге тамактанганы келип, кыз акчасын уурдап кеткенден кийин акысына кафеде иштеп калат. Ошол кафеден качуу үчүн аял кишинин кийимин кийип, босогодон өтүп жатты эле. Кадр алмашкан учурда кайрадан башынан өтүп жатат. Жок айбайке. Айла жаңы эле келдим. Анан бир кыз акчамды уурдап кетип калып, ушул жерде иштеп калдым. Күлкү ден соолуктун мүлкү деп бекеринен айтылбаса керек. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Жагымдуу кеч жалпыңыздарга. Эртеңки эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.